Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мага кечээ мынагу Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин коллективдүү бир кат келип түштү да. Анда ошо цирктин жаңы шайланган директору Аширова Светлананын директорлук кызматка эч кандай мындай жетекчилик тажрыйбасы жок. Цирк ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгүн билбегендиктен коллективде ар кандай интригаларды, куугунтуктарды, бөлүнүүлөргө жол берилип, өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, көп жыл өмүрүн циркке байлаган кадрларды дагы өз ойлорун айтып койгондугу үчүн куугунтуктап, иштен кетирип, программадан себепсиз алып коюп, билгенин кылып, өтүгүн төргө ийилип жатат деп коллективдүү арыз келип түштү. Мына ошондон мен сизден суранат элем, ошо Маданият министрлигине комиссия түзүп, ошол коллективдеги бул өзүңүздөр билесиздер, жакында цирк жаңыланып, толук ремонттон бүтүп, өзүнүн жакшы программалары менен, жакшы иши менен тааныла турган болуп атат. Бирок ушул мезгилде коллективдеги жанагындай келишпестиктердин айынан коллектив тарап кеткенге чейин барып калыптыр да. Комиссия түзүп, мына Маданият министрлиги ошону тыкыр иликтеп, анан ошол комиссия мезгилинде жаңы жетекчиликти жаш кыз экен, Аширова Светлана деген, четтетип туруп, мына акыйкат жыйынтык чыгарып берсе деген сунуштарын беришип атат. Мына ушуну протоколдук тапшырма катарында берип койсоңуз. Анан ошондой эле экинчи президентибиз балдар биздин жашообуздун маңызы деген мааниде СОС кызматкерлеринин штатын 551 көтөрүү боюнча указга жакында кол койду. Бул боюнча президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Себеби СОС тармак көп жылдан бери мына каралбай калган эле, мына 10 жылдын ичинде бир да штат кошулбаган экен. Мына бүгүнкү күнү 550 штат берилип атат. Буга биздин аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо советинин дагы үлүшү бар. Себеби биз канча жолу президентке кайрылуу жасаганбыз. Мына ошол бүгүн аткарылып, указга кол коюлуп, 1 февралдан ишке кирген атат да. Бул жерде мен айтайын дегеним, ошол СОС кызматкерлерди тандаганда жерлерде чыныгы балдар менен иштеген, тажрыйбасы бар, ошол жердеги балдарын зордук зомбулукка учураган, балдарды камкордукка ала турган бай тажрыйбасы бар кызматкерлер тандалса деген ниетти айткым келет. Мына ошол балдарга өтө чоң эме болот эле да, камкордукка алынат эле.